Орусияда каза болгон атасынын сөөгүн кыргыз-казак чек арасынан алып өтө албай жаткан келин өкмөттөн жардам суроодо. Өзүн Элдана Кубатова деп тааныштырган келин 5-майда азаттыкка чалып, Ак Тилек өткөрмө бекетинде турганын, паспорту Орусияныкы болгондуктан кыргыз тарап аны өткөрбөй жатканын айтып берди. Орусия Казакстан өткөрдү, эми Кыргызстан өткөрбөй жатат. Атам үчүн эле келе жатам, эртең чык десе чыгып кетет элем. Атамдын сөөгүн 3 күндөн бери коштоп алып келе жатам. Бул жакта күн ысык экен. Өлгөн адамдын сөөгү эмне болуп жатат билбейм. Кубатова атасынын сөөгүн Ош областынын Кара Суу районуна алып баратканын билдирди. Коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы туруу максатында бардык өлкөлөр чек арасын жаап коюшкан. Орусияда миллионго жакын кыргыз мигранты бар экени айтылып жүрөт. Тышкы иштер министрлиги Кубатова туш болгон окуя боюнча маалымат жакында берилерин билдирди. Чек ара кызматы маалыматты такташтырып жатат. Коронавирус дагы 13 адамдан табылды. Бир бейтап кайтыш болду. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 13 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 5-майда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Үсөнбаевдин айтымында 4-майда коронавирус жуккан 69 жаштагы бир адам каза болду. Анын эски оорулары күчөп, абалы оорлогон. Эки өпкөсү тең сезгенип, дем алуусу кыйындаган. Мээси шишигени тууралуу диагноз коюлган. Кант диабети менен ооругандыктан инсулин алчу. Номер 1 ооруканага кайрылып, ошол жерден пневмония диагнозу коюлган. 4-майда республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына которулуп, лабораториялык анализинен коронавирус тастыкталган. Дарылоого карабастан бүт эски оору курч мүнөздө күчөп кетип, жалпы аракетке карабастан жоготуу болду. Кызы номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендиктен текшерилип турган, анализи таза чыгып жаткан. Башка да жуга турган жолдору бар. Соңку бир суткада 25 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 5-майга карата Кыргызстанда коронавирус 843 адамдан табылды. Алардын ичинен 11 бейтап кайтыш болду. 8 бейтап оор абалда, алардын ичинен 5 бейтап жандандыруу бөлүмүндө, 600 бейтап айыгып чыкты. COVID-19 бир нече күн катары менен топ-топ болуп чыга турганы айтылды. Акыркы күндөрү коронавирус инфекциясын жугузгандар суткасына 30 жана андан ашык санда табылып жатат. Бүгүн 13 учур чыкты. Мындай тенденция бир нече күнгө уланат деп болгулоп жатабыз. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев маалымат жыйын учурунда айтты. Оорунун эң бийик чегине жеттик деп айтыш да кыйын. Себеби биздин илимий сызыктар боюнча өтө тик чыккан жок. Оорулардын санын кармап калдык, тагыраагы көтөрүлгөн жок. Азыр бийиктебей туруктуу мүнөздө кетип бара жатат. Ушундай тенденция жакынкы күндөрү кармалып турат деп божомолдоп жатабыз. Мындай эпидемиологиялык кырдаалдан акырындык менен ылдыйлап отуруп, нормалдашкан абалга түшөбүз деген үмүт бар, деди Үсөнбаев. Тажикстандын жарандары паникага алдырып, дарыканалардан вируска каршы жана иммунитетти көтөрчү дары-дармектерди талап жатканын Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Эл вируска каршы иммунитетти көтөрчү, дене табын түшүрчү, какырык чыгарчу дарыларды жана антибиотиктерди бир нече күндүн ичинде сатып алган. Дары-дармектин кийинки партиясы келелек деп жазылат кабарда. Ошол эле учурда айрым шаарларда медициналык препараттардын баасы 4 эсе көтөрүлүп кеткени айтылууда. Эске салсак, Тажикстанда алгачкы коронавирус жуктургандар 30 апрель күнү аныкталган. Акыркы суткада вируска 102 киши кабылып, оорулардын жалпы саны 230-га жетти. 1-майдан тарта көчөгө чыккандар кескин көбөйүп кетти. Мындай көрүнүш коронавирусту жуктуруу алууну жайылтууну күчөтөт, деди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Айрым ишкана мекемелердин иштөөсүнө уруксат берилгенден кийин көчөгө чыккандар көбөйүп кетти. Бул коронавирустун жайылуу мөөнөтүн узартып, илдетти жуктуруу алууну күчөтөт. Андыктан жарандарга эскертүү менен бирге коюлган талаптарды, дистанциялык аралыкты сактоого чакырып, өзүн изоляцияга алууну токтотпоосун суранабыз. Оорулар менен байланышта болуу коркунучтуу, деди ал.
Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов акыркы 2 чакырылыштагы парламенттин курамын сындап, ага жалаң партия лидерлеринин тандоосунан өткөндөр депутат болуп келгенин айтты. Сулайманов бул маселени чечүү үчүн алдыдагы шайлоодо жарандарга партиянын ичинен талапкерди тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу депутат Фейсбуктагы баракчасына жазды. Парламентте элдин колдоосу жок акчасына таянган олигархтардын бизнес клубуна айланттык. Менин сунушум эл лидерлер бекиткен тизмеге эмес, өз талапкерлерине добуш берсин. Мындай системада шайлоочу партияны тандап, анын тизмесиндеги талапкерге түз добуш берет, деди Сулайманов. Бирок депутат өзү сунуштап жаткан системаны мыйзам долбоору кылып алып чыгаары тууралуу айткан жок. Анын айтымында шайлоо системасына кошумча каражат талап кылынбайт. Буга чейин бир нече депутат преференциалдык шайлоо ыкмасын киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4-октябрында өтөөрү айтылган. Ош шаардык инфекциялык балдар ооруканасынын бөлүм башчысы коронавирус менен күрөшүүдө эң оору кесиптештерин дарылоо болгонун айтты. Ош шаардык инфекциялык балдар ооруканасынын бөлүм башчысы Клара Жунусова илдетти жуктуруп алган кесиптештерин кантип дарылаганын, 5 күн бою жумуш ордунда калып, анын 3 күнүн уйкусуз өткөргөнүн, коргоочу костюмдар менен иштөөдө жаралган тоскоолдуктар тууралуу айтып берди. Анын билдирүүсүн Саламаттыкты сактоо министрлиги жарыялады. Клара Жунусова 5 апрелден тарта коронавирус инфекциясы тастыкталган ооруларды кабыл алып иштей баштаган. Бул оору тууралуу көп эле укканы менен илдетти дарылоого биринчи жолу кез келип жаткандыктан алгач оор болгон. Бул оорунун өзгөчөлүгү бейтаптын абалы кескин оорулошуп, илдеттин белгиси байкалбай эле өпкөнү жабыркатып, пневмонияны пайда кылат. Аталган ооруканага эң алгачкылардан болуп кош бойлуу келин жана 11 айлык ымыркайы бар жаш эне келип түшкөн. Андан 1-2 күн өтпөй эле ооруну жуктуруп алган балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын кызматкерлери келе баштаган. Эң оору өз кесиптештерин, насаатчыларын дарылоо болгонун айтат дарыгер. Бизге келип түшкөн бейтаптардын бардыгына тең психологиялык жактан оор болду. Себеби диагнозун угаар замат Италиядагы абал көз алдыларына келип, коркуу сезими күч алат экен. Алгач кесиптештерим келип түшкөндө жаман абалда болдум, бирок өзүмдү колго алып, аларды психологиялык жактан колдоп жаттым. Эң оору коргоочу костюмдарды кийип иштөө. Себеби 6-8 саат бою бет кап, көз айнек менен жүргөндө организмге кычкылтек жетишпей, суусап кыйналат экенсиң. Ага кошумча дем алган сайын көз айнектерибиз бууланып, иштөөгө тоскоолдук жаратат. Ушул нерсенин баары таасир эттиби, айтор ыйлаган күндөрүм да болду. Бирок туш болгон кыйынчылыктарга карабай, бейтаптарыбызды сакайтып үйлөрүнө чыгардык, деп баяндап берди. Өлкөдө жалпысынан 45 адам карантин эрежелерин бузганы үчүн жоопко тартылды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Алардын ичинен Жазык кодексинин 280-беренеси, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен 8 киши, 281-берене менен адамдар үчүн коркунуч жараткан жагдайлар тууралуу маалыматты жашыруу же бурмалоо менен 1 киши жоопкерчиликке тартылды. Бул беренелерди бузган жарандар 260 миң сомдон 300 миң сомго чейин айып төлөп, 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жоруктар жөнүндө кодекстин 127-беренесине ылайык 11 киши 119 беренеге өзгөчө кырдаал, өзгөчө же аскердик абал режимин талаптарын бузуу менен 2 адам жоопко тартылууда. Алар боюнча материалдар сотко жөнөтүлгөн. Ал эми тартип бузуу жөнүндө кодекстин 293-беренесине ылайык 23 киши 3 миң сомдон айыпка жыгылды. Жалпы республика боюнча обочолонуу режимине бардыгы болуп 83.638 адам алынган. Учурда алардын 28.592си үй карантининде, 55.046 адам карантинден чыкты. Өкмөт айрым жарандар обочолонуу режимин бузуп, башка адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын маалымдады. Жалал Абадтын Чаткал районуна кирип чыгууга тыюу салынды. Бүгүндөн баштап Чаткал районуна жарандардын кирип чыгышына тыюу салынды. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурболот Мирзахметов билдирди. Чаткал району Жалал Абадтын түндүк батышында жайгашкан. Талас облусу жана Өзбекстан менен чектешет. Райондо коронавирус илдетине кабылган 7 учур катталган. Ал жакка сырттан адамдарды киргизбейбиз, ичинен дагы чыгарбаганга аракет кылып жатабыз. Азык-түлүк алууга жана жүйөлүү муктаждык болгондо
учурдо гана районго кирип чыкканга уруксат берилет. Анда дагы посттон экспресс тесттен өткөрөбүз. Ансыз чыгууга тыюу салынат, деди Мирзахметов. Ал ошондой эле 3-майда облустагы күч түзүмдөрүнөн чаткалга кошумча кызматкерлер менен медиктер тартылганын белгиледи. Нарындык чабандар торпокко тиз салган ак илбирсти кармашты. Нарын районунун Эмгек Тала айылынын тургундары Тескей торпо ашуусунан ак илбирс кармап алышкан. Бул туурасында Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, жырткычты 3-майда жайыттагы торпокко кол салгандан кийин кармап, бийлик органдарына кабарлашкан. Ал жерге агенттиктин өзгөчө корголгон жаратылыш аймактары жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо департаментинин ыкчам тобу барган. Ветеринардык дарыгерлер ак илбирсти текшерип, эркек экенин жана карып калганын айтышкан. Ошондой эле жырткыч алсыз, бир буту аксак, көзүнүн көрүүсү начар экени аныкталган. Бул ак илбирс азыркы абалында жана жаш курагында өз алдынча аңчылык кылып, оокатын таба албайт. Үй жаныбарларына кол салышына дагы ушул себеп болушу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Ошол эле күнү Токой Чарба агенттигинин директору Мирслав Аманкуловдун тапшырмасы менен ак илбирсти Ысык көл облусунун Ананьево айылындагы Наву Кыргызстан реабилитациялык борборуна жеткиришкен. Азыркы учурда жырткыч чыйралып, өзүн кыйла жакшы сезип калды. Тамак жегени дагы жакшы. Ветеринардык дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Ак илбирстин абалын жана саламаттыгын толугу менен кароодон өткөрүү үчүн бүгүн Бишкектен ветеринардык дарыгерлерден турган топ барат деп жазылат агенттиктин билдирүүсүндө. Мелис Аспеков: азыр эле Кубанычбек Жумалиев менен Санат телеканалынын түз эфиринен чыктым. Жумалиев эркекче сөзүн берди. Эртең 7-каналдан саат 10-до ЖПКФ менен түз эфирге чыгам деп эч качып кетпеймин дейт. Негизи мен эфирге барганым эң негиздердин бири. Экөөнү бетме-бет эфирге алып чыгуу болгон. Максатыма жеттим. Сиздерге рахмат. Кубанычбек Жумалиев ыйык Куранды колуна кармап, мен эч качан коррупцияга аралашкан эмесмин, эч качан пара алган эмесмин деп ант берди. Байлыгым $1 миллион ашык эмес, деди ал. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон коронавирус жуктуруп алганы кабарланды. Кошуна өлкөнүн оппозиция өкүлү Шарафиддин Гадаев социалдык тармактагы баракчасына жазгандай, тажик лидери орууну 3-майда Германияга ис сапары менен барган учурда жуктуруп алган.